Жаштардын санариптик мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү YouthGo долбоору Европа биримдиги тарабынан каржыланат жана Германиянын экономикалык кызматташтык жана өнүгүү боюнча федералдык министрлиги тарабынан кошо каржыланууда. Долбоор DVV International Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан жана Жаштарды өнүктүрүү институту менен кызматташтыкта ишке ашырылууда. Долбоордун максаттары чечимдерди кабыл алуу процесстерине санариптик инструменттерди колдонуу жана медиа аркылуу жергиликтүү бийлик органдарына жаштарды тартууга көмөктөшүү. Долбоор ишке аша турган аймактарда санариптик көндүмдөр колдонулуп, жергиликтүү бийлик органдарынын жашоочуларга, ошондой эле жаштарга калктын аялуу катмарына кызмат көрсөтүү деңгээли жогорулайт. Долбоордун максаттуу аймактарында жаштардын коомдук иштерге тартылуусу жана жоопкерчиликти сезүүсү жогорулайт. Жаштардын санариптик мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу деңгээли жогорулайт. Долбоордун алкагында аткарыла турган иш-чаралар жана күтүлгөн натыйжалар 3 негизги компоненттен турат. Далилдер базасын түзүү жана даярдоо, жергиликтүү бийлик органдарына чечим кабыл алуу процесстерине жаштарды тартууга көмөктөшүү, жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн жана алардын катышуусун кеңейтүү. Долбоордун өнөктөштөрү 29 айыл өкмөттүн администрациялары жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары, маалымат технологияларынын провайдерлери, жергиликтүү жарандык коом уюмдары жана активисттер топтору, райондук билим берүү башкармалыктары жана билим берүү мекемелери, түз жана кыйыр түрдө иштеше турган максаттуу топтор, жергиликтүү жарандык коом уюмдары жана активисттер, жергиликтүү администрациялардын жана кеңештердин жаш өкүлдөрү. Долбоордун максаттуу айыл өкмөттөрүндөгү жаштар, өлкөнүн 7 дубанындагы максаттуу аймактардын калкы. Алар жергиликтүү чечимдерди кабыл алуу процесстерине тартылууга, жигердүүлүк көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алышат.